мен рак 3 степень деп коюлган. Азыр аябай жакшы. Наргизден айыктым. Бизди издегендер кайсыл органдан ооруса бизге кайрылса болот да. Мен Наргиз Сүйүнтбекова, угур кошуну менен лечение кылуучу элдик дарыгермин. Ыраазымын баардыгын чакырып. Жатаканасына, тамак ашына, шарттарына ыраазысызбы? Ыраазымын, аябай сонун. Даамдуу, жакшы. Аны ичкенден кийин уже сергип, иммунитетиң көтөрүлүп калат. Жакшы. Наргиздин эмеси, дарысы бүт башыңа, бутуңа чейин дарылайт. Кандай жакшысызбы? Жакшы, Ден шүгүр. соолуктарыңыз Жакшы, шүгүр. кандай болуп калдыңыз? Аябай сонун. Биз жака келе жатканда ким таап берди эле? Бизди ким жолдоду эле сизге? Мен өзүмдүн Ошол угур кошун ич барып, Наргиз Сүйүнтбековага эле бар, угур кошун ич деп сизге ким мындай совет берди эле? Мен бир онкологическийге барсам, неме деди да, операция. Анан көрөк тиги Россиядан келипсиң, ошол жак эле жакшы кылат, ошол жака бар деди да, бертек неме, онколог врач. Анан Өзү диагноз эмне эле сиздики? меники злокачественный опухоль көздө. Ошо Көз менен боюнча? ооба, эмне кылсам, Злокачественный рак экенин каяктан далилдедиңиздер? мага Москвадан айтышты. Москвадан аныктап, диагноз коюп, анан Кыргызстанга жөнөттү. Же өзүңүз эле келдиңизби? Өзүм эле база бердим. Мен операциядан болгум келген жок. Операция кылганда көздү алып коебуз дешти эле. Көздү алабыз дешти. Ошол шишикке жармашып өскөн деп. Андан кийин гарантия бар деди эле, кайра өспөйт деп. Аягын лечение кылабыз деген, лечение баштайбыз. Бирок гарантия жок. Гарантия бере албайбыз, көздү алып таштайбыз, анан дальнейшем дагы ошол жыйынтыгына карап көрө беребиз деген, Сиз макул болбой койдуңуз. Мен макул болбой бияка келдим. Бияка келип, онкологическийге барып, Айнура Суранова деген, ал дагы операциядан башка выход жок деди. Москва лучше, анан көрүп Москвага барып жазатып кел деди. Анан жолдошум бул жакты телефондон көрүп, анан бул жака келди. Бул жака келсем эле ошо лечение кылып көрөлү дедик. Көрөйүк деди. Айыктырып жиберебиз, гарантия беребиз деп биз деле айткан жокпуз. Ооба. Мага келдиңиз, жолуктуңуз, көзүм боюнча деп кайрылдыңыз. Анан мен сизге эмне деп айттым? Эми баардыгы биринчи Кудайдан. Мен жөн эле мен немем дедим да. Дары берүүчү. Баардыгы Аллахтан. Өзүң ишеним менен неметсең, жатып ичип көр дедим. Рахмат сага. Азыр канча ай болду? Канча айда сиз результат көрө баштадыңыз? Мени 3 айдан Ушул кийин угур кошун ичип, дарыланып, процедураларды алып толугу менен. Анан угур кошунун жыйынтыгын канча айда көрдүңүз? Мен 3 айдан кийин барып УЗИге түштүм эле. Көзүм норма болуп калыптыр. Аябай сүйүндүм. Боордо киста бар эле, ал кетиптир. Бөйрөктө киста ада кетиптир. Аябай сүйүнүп, анан кайра дагы 3 ай дагы көрүңүз дедим. Анан 3 айдан кийин 6 айдан кийин түштүм эле. 1 сантиметр кыскарып калыптыр. Аябай рахмат, ыраазымын. Ооба. Ыраазымын. Сиздики ошол 3 сантиметр, 3,5 сантиметр болуп келген, Ошол 4,5 беле, канча эле сантиметри? 3 жети эле, ушуну айтырмын. Ошол 3,7ден азыр сиздики 2,7ге түшүп калган. Чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун Аллага. Өзүңүз намазыңызды окуп, намазды мурда эле окучу белеңиз, же ушул жерге келип окуп баштадым. Мурда окучу эмессиз? Жок. Биринчи Кудайдан суранып, Алла Тааладан дуа кылып, намазыңызды окуп, анан кийин угур кошунду кошумча ичкенден кийин анан шифасы боло баштады. Ооба. Өзүңүз сездиңиз, Өзүм сездим. билдиңиз. Намаз окуганыңызга шүгүрсүзбү? Шүгүр, Намазды ушул жерден окуп, үйрөнүп алганыңызга да ыраазысызбы? Ыраазымын. Биздин леченияга ыраазысызбы? Ыраазымын. Рахмат сага, Наргиз. Ыраазымын. Ошондо сиз угур кошун ичкиле деп сунуштай алат белеңиз башкаларга? Сунуштай алам мен, мынакей өзүм немелер. Результат көрүп, жолдошуңуз да сүйүнүп жатабы? Сүйүнүп. Рас эле ошол жака жөнөтүптүрмүн. Таза, ооба, куш сүйүнүп. Балдарыңыз сүйүнүшүп атат. Баардыгы сүйүнүшүп. Рахмат. Жаска чейин дагы көрүңүз апа, жаска чейин дагы. Сиздин артыңыздан кимдер келип ичти? Менин эжем келди, күйөө балам келди. Ал эжеңиз эмне болуп ооручу эле? Аныкы ошол неме сыреске айланып кеткен экен боорунан.
Сироз печень. Ошондой болуп калган экен азыр. Анан өпкөдөн фиброз. Өпкөдө да бар экен. Өзү биринчи өпкөдөн келген Манат эже. Анан өпкөдөн келип, анан кийин сироз печень экенин дагы айтты. Өзү Ошондо экөөнү бириктирип ичкенде ал да жакшы жыйынтык көрүп, жөтөлбөй калып өпкөдөн. Айыгып азыр иштеп жатат. Иштеп жүрөт. Сонун азыр сонун болуп иштеп. Өзү да эмне врач эле? Педиатр врач. Детский педиатр врач. Врачтар деле келип ичсе болот бекен? Болот да. Врачтар деле Эмесе канча жылдык стажыңыз бар? 40 жыл болду иштегениме деди. Өзүңүз ыраазсыз. Бир эле мына көзүңүз менен келип, бооруңуздан, бөйрөгүңүздөн, паженскийден, циститтен бүт бардыгынан шифа таап атасыз. Бутум ооручу, бутум да калды, аябай ыраазымын. Түндө ушалап отурчумун. Азыр оорубай калды. Оорубай. Азыр беймарал уктайсыз. Ошондо бутка да пайда экен? Пайда экен. Бутка аябай сонун экен, бутум ушалат. Бут ооруп келгендер дагы айыгат. Ооба. Өзүңүз көрдүңүз. Угур кошунду бардыгын эле сунуштай аласыз. Сунуштай алам. Ооба. Бизди издегендер кайсыл органдан ооруса бизге кайрылса болот да. Мен Наргиз Сүйүнтбекова, угур кошун менен лечение кылуучу элдик дарыгермин. Стажым 9 жыл, билесиз. Рахмат, ыраазымын. Бардыгын чакырам. Жатаканасына, тамак ашына, шарттарына ыраазсызбы? Ыраазымын, аябай сонун. Жатып дарлангыла дейт белеңиз? Дейм да, ооба, кантип айтпай коеюн, Сизге дагы Алла шифасын Наргиз, берсин. ыраазымын, рахмат. Жакшы болуп кеттиңиз. Ошол үй бүлөңүз менен, ата энеңиз менен бардыгы менен бир болуңуз. Ар дайым балдардын маңдайында бар болуңуз. Сен дагы ден соолукта балдарыңдын жакшылыктарын көр, Рахмат. Амин. Амин. Жакшы барыңыз. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Сиз элдик дарыгер ушул Наргизге кантип келип калдыңыз? Эмне оору менен келдиңиз? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Өмүрканова Бурул. Азыр учурда Бишкек шаарында турам. Негизи Нарын шаарында жашачумун. Мен 2 жыл мурун катуу ооруп, анан Наргиз Сүйүнтбекованы YouTube каналынан көрүп калдым. Анан ошондо ушул Наргизге келип мени кабыл алды. Ошо 2 жылдан бери дарыланып келатам. Азыр аябай жакшымын, Кудайыма шүгүр. Ушул жерден жакшы болуп кеттим, буюрса. Наргизге ушул жерде иштеген жалпы жамааттын аябай чоң рахмат, ыраазымын. Эгерде Наргиз болбосо мен кандай акыбалда, кандай душарда болмокмун билбейм. Мени көрүп жаткан адамдарга мен ушу Наргиз Сүйүнтбековага келип дарыланып кетиңөрдү менде ооруган адамдарды сунуштайм. Сиз 2 жылдан бери уу коргошун ичип дарыланып атасыз, Мен 2 жылдан бери уу коргошун иштейм. Германский дарысы бар, аны иштейм. Негизи кайсыл оору менен келгенсиз эже, ошону айтып берсеңиз. Абалыңыз кандай эле 2 жыл мурун? 2 жыл мурун абалым мен рак 3-чү степень деп коюлган анализде. 2 жыл мурун акыбалым начар эле болчу. Азыр аябай жакшы, почти айыктым десем болот. Врачтарга барып көрүндүңүзбү? Мен врачка барып көрүнүп, мен врачтан мини операция кылдырып келгем. Мини операция кылып келгенден кийин кайра Наргизге түшүп калдым да. Анан Наргизден айыктым. Ошол 2 жыл бою сиз уу коргошунду гана ичип, анан кийин германский дары менен дарыландыңызбы? Ооба, уу коргошун ичтим. Анан германский дарыны 2 маал эртең менен, анан кечинде, анан 3 күндө бир германский дарысы бар, ошону ичип айыктым. Ушу уу коргошунду ичип атканда ушундай кандай сезимдер болду? уу коргошун ачуу эмеспи? Даамы кандай? уу коргошун аябай жакшы. Чай эле катарын ичесиңер, даамдуу, жакшы. Аны ичкенден кийин уже сергип, иммунитетиң көтөрүлүп калат. Жакшы. Демек, чай катары эле ичсе болот экен. Чай катары эле ичсе болот да. Мисалы 2 жылда толук айыгып кетем деп өзүңүз ишендиңиз беле? Мен жок. Мен Наргиздей адеп түшкөндө Наргизге мен качан айыгам, канча күн дарыланам деп ошентип сурансам, Наргиз эже билбейм деп ошентти. Мен ошол эле дарыланам, сага эле дарыланам, эч жака барбайм деп эле Наргизге эле калып калдым. Анан жыйынтыгы ушундай жакшы болду. Сиздин жыйынтыгыңызды
врачтар көрдүбү, врачтар кандай айтып жатышат? Врачтар көрдү, менин жыйынтыгымды көрдү. Ар бир 3 айда УЗИге түшүп турдум. Ошо УЗИдегилер таң калышты. Кантип дарыланып атасың деп таң калышты. Бирок мен айткан жокмун. Аларга секретти айтпапсыз да? Айткан жокмун. Дарыланып атам эле деп койдуңуз да? Медицинага эле көрүнүп атам деп койдум. Алар кандай жыйынтык айтышты? Жакшы дедиби? Жакшы, жакшы деп ар бир 3 айда УЗИге түштүм. 6 айдан кийин кайра биопсия тапшырдым. Биопсиямден аябай жакшы чыкты. Азыр эми уу коргошунду кайрадан ичип баштайсызбы же ушу менен токтотосузбу? Кандай болот? Жок, азыр Кудайым буйрса бир 3 айга токтотуп турам. Анан кайра апрель май айында кайра улантам. Дагы бир 3 айга улантам буйрса. Ошону менен азыр толугу менен эле айыгыпсыз да бирок. Толугу менен айыктым буйрса, Кудай буйрса. Ошентсе дагы бирок кошумча ичип коеюн деп атасыз. Кошумча ичип коеюн, кошумча. Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, өзүңүз каяктан болосуз, каякта жашайсыз? Өзүм азыр учурда магистрал Роялдын тамдарында жашайм. Жакшы. Анан иштейсизби? Жок, мен аз пенсиядамын. Пенсиядасыз, үй бүлөңүз, бала чакаңыз барбы? Алар кандай кабыл алып жатышат? Мен өмүр бою соода тармагында иштедим, Нарында. Азыр үй бүлөм баары сүйүнүп, аябай жакшы кабыл алышты. Мурун баары коркуп мени тиги Турцияга жазганда, анан Турцияга барайын десем, балдарым баары деп ошентишти. Бирок кызым, мама бияка эле Наргиз эжеле көрүнчү деп ошентти. Анан ушунун эсебинен, ушунун жыйынтыгынан ушундай ушул жерден айыктым. Демек эч кандай чет мамлекетке барбай эле ушул жактан айыктым. Ушул жактан айыктым. Балдарыңыз сүйүнүп, баарысы сүйүнүп, баары азыр Наргизге аябай ыраазы болуп атышат. Өзүңүздүн ден соолугуңуз кандай болуп калды мурункуга салыштырмалуу? Жакшы болуп калды. Жылыш барбы, кандай? Жылыш бар, жакшы болуп калдым. Мисалы эмнеден уу коргошун ичкенден кийин? Мен штабигимде зоб бар болчу. Зобум жакшы болду. Ашказаным ооруп калчу, ашказаным жакшы болду. Боорум ооруп калчу, мында чуть-чуть ооруп калчу, ошолордун баары жакшы болду. Демек бул бир эле оору эмес, бир нече ооруга жардам бериптир да уу коргош. Бир топ Наргиздин эмеси, дарысы бүт башыңа, бутуңа чейин дарылайт. Дарысы ошол эмеге ошону дарылайт да, бир эле орун дарылабайт, башыңа, бутуңа чейин уже жыйынтык берет да. Сиздин айыгып кеткениңизди, сиздин жыйынтыгыңызга биз да кубанычтабыз. Рахмат. Мен Наргизге, рахмат, Наргизге, в общем, баркы жамаатына чоң рахмат, ыраазычылыгымды берем. Ден соолуктуу болсун, иштеринде ийгиликтүү болсун, дагы көп элдердин айыктырып, аман эсен үйлөрүнө кайтып жүрө берсин.